Ош шаарында жалпысынан 1230 көчө бар. Алардын 30дан ашууну негизги көчөлөр болуп саналат. 2016 жылы калаада 11 көчөнүн аты кыргызча аталышка өзгөртүлүп, акыркы 2 жылдын ичинде 24 көчөгө жаңы ысымдар берилди. Быйылкы жылы шаардык бюджеттин эсебинен 18 көчөнүн жаңы аталышы пайда болду. Көчөлөргө ыйгарылган ысымдар негизинен улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер. Акыркы учурларда көчөлөрдүн жаңы аталыштарында одоно ката кетирилип, элдин сынына кабылып жаткан учурлар жок эмес. Көчөлөрдүн аталыштары боюнча өкмөттүн токтомунун негизинде 2020 жылы эл каттоо жүргөндүгүнө байланыштуу эски аталыштагы көчөлөр атын өзгөртүүгө мораторий киргизген. Ал эми аты жок көчөлөргө Ош шаардык кеңеш тарабынан жаңы аттар ыйгарылып атат. Анын токтомунун негизинде жаңы аттар коюлуп атат. Ал эми эски аталыштагы көчөлөрдү өзгөртүүгө азыркы учурда 2020 эл каттоо жүргөндүгүнө байланыштуу мораторий киргизген Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан. Ош шаарынын айрым борбордук көчөлөрү орус элинин инсандарын аты менен аталып келет. Алардын бири Ленин көчөсү. Каланын негизги делген көчөсүнө жаңысын берүү көп жылдан бери коомчулук тарабынан сунушталып келет. 2017 жылдын сентябрь айынан 2020 жылдын декабрь айына чейинки мезгилде калктуу пункттардын жана көчөлөрдүн аталыштарын алмаштырууга тыюу салынган. Мындан улам көчөлөрдүн аталыштарын өзгөртүү толук токтотулган. Бул процесс эл каттоодон кийин кайра улантылат. Эми Ош шаарында азыр жаңы конуштар пайда болуп атат. Мына Жапалак айылдык аймактык кеңеш Ош шаарына карайт. Ал жердеги жаңы көчөлөр түшкөн. Ошолордун атын толук эл каттоо процесс башталганга чейин толук коюшубуз керек да. Эми бул көчөлөргө ат коюу боюнча Ош шаардын мэриясынын алдында атайын комиссия бар. Географиялык аталыштардын атын өзгөртүү, аларга аталыштарды ыйгаруу боюнча. Ошол комиссиянын чечиминин негизинде шаардык кеңештин сессиясы карап туруп, анын өз токтомун чыгарат. Эми мына эл каттоо процесси аяктагандан кийин кайра ошол атын өзгөртүү кайра ишке ашат деп ойлойм. Эми муну өзгөртүү кандай учурда жүргүзүлөт? Муну элдин талабы, элдин кайрылуусу, анан жергиликтүү аткаруу бийлигинин сунушу менен өзгөртүлөт да. Көчөнүн атын өзгөртүп, бага тактайчаларды илип чыгууга жергиликтүү бийликтен 55 000 сом бөлүнгөн. Учурда жаңы конуштагы турак үйлөргө номер жана аттар чегерилген тактайчалар иленүүдө. 2019 жылы Ош шаарынын жарандары тараптан жарандардын арызы боюнча Ош шаарында 18 көчөнү аты жок көчөлөргө ат коюлду шаардык кеңеш тараптан. Бу жаңы ат коюлган көчөлөрдө көрнөк тактачаларын жазуу үчүн шаардык бюджеттен 55 000 сом акча жумшалды. Азыр ат коюлган баардык көчөлөрдө көчөнүн аттары, тактачалары илинип турат. Быйылкы жылы өлкө боюнча бардык айылдардын негизги көчөлөрүнө жаңы аталыштар ыйгарылып, жергиликтүү бюджеттен каражаттар бөлүнгөн. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар.